Assalamu alaikum биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен силерге Америкадагы авто тетиктер жөнүндө айтып берем. Баалары канча жана эмне сатат. Азыр мен ушул магазиндин жанында турам. AutoZone деген. Анда эмесе ушул магазиндин ичине кирип, кандай авто тетиктер бар, ошолорду бир көрүп чыгалы чогуу. Мынакей азыр ичине кирдик. Бул жерде ар кандай товарларды сатышат. Бирден карап чыгабыз азыр кандай товарлар сатат экен. Азыр биз могу антифризди карап көрөлүк. Антифриз анан кулант деген бул муздаткыч 1 галлон деген бизче 3,78 литр болуп калат. Баасы болсо $12.99. Бул полкада болсо моторный майларды сатат. Ар кандай брендте, мисалы бул жерден карап көрсөк, STP деген бренд бар экен, Dello деген бренд бар экен, Shell деген бренд бар, Mobil деген бренд бар экен. Дизельный мотор менен жүргөн машиналарга өзүнчө турат. Бул жерде дагы толук синтетикалык майлар бар экен. Pennzoil деген 5W30 стандартында баасы $37.99. Бул жерде болсо коробканын майларын көрсөк болот. Castrol брендиндеги коробканын майы 1 галлон деп сатылат экен. Же 3,78 литр. Мунун баасы болсо $25.99. Астында дагы башка бир брендтер бар экен. STP деген. Бул коробканын майы экен. Бул болсо кичине арзаныраак экен, $21.99. Бул дагы 1 галлон же 3,78 литр. Castrol деген коробканын майы 75.000 милге чейин колдонсо болот. Бул жерде кызыктуу дагы бир товар бар экен. Товардын түрү моторду көтөрө турган аппарат. Мунун баасы болсо $279.99. Домкраттарды көрсөк болот. Мындай домкраттар экен. Мына сүрөтүнөн көрсөңөр болот. Мунун баасы $41.99. Машинага ар кандай аксессуарларды сатып алса болот. Колпачокторду сатып алса болот экен. Ар кандай диаметрдеги 16 дюйм же 40,6 сантиметр диаметрдеги колпачоктор экен. Баасы болсо $49.99. Резиновый ковриктер. Мисалы могу резиновый коврик $19.99. Же ар кандай баалар да бар экен. 24.99, 14 дегендер. Ар кандай баада. Анан үстүндө болсо рульга чехолдор бар экен. $9.99 экен. Баасы ушундай. Же кымбатыраагын жерде $14.99. Же ковриктер, астында ковриктер турат. Goodyear деген маркада. Goodyear деген маркадагы ковриктер $39.99 экен. Дөңгөлөктөргө болтун чыгарганга жардам берген инструмент. Мунун баасы $79.99. Анан ар кандай инструменттердин наборлору бар экен. 189 набор инструментов. Бул жерде 175 набор инструментов
Анан булардын баасы болсо мунуку $39.99. Мунуку болсо $29.99 экен. Кызыктуу нерсе таптым. Бул жерде эмне деп ойлойсуңар? Муну бул дөңгөлөктү үйлөткөн насос. Бул жерде эки түрү бар. Жөнөкөй түрү бар, анан электрондук түрү бар. Электрондук түрү экранынан көрүнөт. Бул болсо стрелка менен эле көргөзөт. 8 мүнөттө үйлөп койсо болот экен. Муну машинанын 12 вольттук туташтырып туруп, анан дөңгөлөгүңдү үйлөтө берсең болот. Мунун баасы $36.99. Бул электрондук. Анан жөнөкөйүнө $26.99 экен. Астында дагы андан дагы кымбаттар турат. Бул жерде $109.99, $95 бар экен, $112 бар экен. Ушундай ар кандай түрлөрү бар экен. Эң кымбаты бул жерде $149.99 дегени 1,5 минутада дөңгөлөктү үйлөтүп койсо болот экен. Ар кандай аккумуляторлор бар экен, ар кандай брендтерде. Valuecraft, Duralast деген. Булардын баалары эң арзаны $29.99 башталат экен. Бул болсо $44.99. Эң аккумуляторлордун ошо эң кымбаты жерде $217 дейт. Duralast деген бренд экен. $217.99. Бул 70 өзгөчөлүктөрүнөн 70 ампер, саатына 70 ампер чыгарат экен. Эң сапаттуусу, эң кымбаты ушул брендте. Аксессуарлардын дагы бирөөсү бул отургучтарга чехол. Ар кандай бааларда, ар кандай материалдар менен жасалган. Мисалы бирөөнү карап көрөлү. Бул жерде арткы анан алдыңкы отургучтар менен бирге $69.99. Ар кандай баада $59.99. Жерде $39.99. Кызыктуу нерселерден бул магазинде ар бир машинага колдонмо китепчелерин да сатат экен. Мунун баасы $23.99 экен. Ар бир машинага, мисалы BMW 3-серияда, Audi A4 дейт, Chevrolet, Cadillac, ар бир машинага өзүнүн колдонмо китепчелерин сатат экен. Мынакей алдында да толтура турат. Топливный системаны тазалай турган суюктук бар экен бул жерде. Муну бакка коет экенсиң. Анан бул топливный системадагы ар кандай кирлерди, мотордо калып калган калдыктарды тазалап кетет экен да. Карбюратор, инжектор, клапандарды тазалайт экен. Бензинге кошуп туруп анан куюп коет экенсиң. Bunun baası ар кандай түрлөрү бар экен бул жерде. Мунун баасы $6 $9-10 чейин келет экен да. Колумда кармап турган суюктук бул стоп лик деп аталат экен. Муну мотордун майына аралаштырып куюп койсо, астынан май агып атканда муну токтотсо болот экен да. Ушундай бир суюктук. Баасы $11.99. Дагы бир кызыктуу товарлардан бири бул колумда кармап турган No Smoke деген суюктук. Муну болсо мотордон аябай катуу, мисалы түтүн чыгып атса арт жагынан ушул суюктук май менен аралаштырып куюп койсоң,
түтүн чыкпай калат экен же азыраак чыгып калат экен да. Мунун баасы болсо $5.79 экен. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, эгерде силерде кандайдыр бир кеңештер болсо, кандай товар кызыктырат Америкада, комментарий калтырыңыздар, суроолоруңарды бериңиздер, каналга атталыңыздар жана лайк басканды унутпаңыздар.